Assalamu alaikum урматтуу достор, жакыныраак келиңизчи. Вертекс эс алып борборундағы биздин меймандар апабыздан 1-2 суроо кылалы деп келдик. Апа кандайсыз, жакшысызбы? Жакшы айланып. Атыңыз ким? Атым Дилдакан Назарбекова. Дилдакан Назарбекова. Кайсыл жерден келдиңиз? Биз Талас шаарынан неберелерим менен балам келин болуп 9 адам эс алууга келдик. Атайын Таластан. Атайын Таластан келдик. Мындай кубулушту биринчи жолу көрүп атам десем жаңылышпайм. Тоо, таза аба. Кудай буйруса эмки жыл келебиз деген тилегибиз бар. Бүгүн 4-күн ушул жерде жашап атабыз. Вертекс эмне борбору? Эс алуу борбору. Эс алуу борбору. Келгиле эс алыңыздар, жаңылбайсыздар. Ден соолукка пайда экен, шаркыратмасы бар экен. Кече күн шаркыратмада болдук. Сыйынып Кудай дуа берген ыйык жер экен. Быйыл Кудай кааласа бүгүн азыр чыккан жатабыз чоң шаркыратмасына. Бүгүн түнөп Кудай буйруса эртең 5-күндөн жолго чыгабыз. Ушул жерде тейлөөчүлөргө рахмат. Таза, тамагы даамдуу. Келсеңер өкүнбөйсүңөр. Рахмат. Ушундай биз ыраазы болдук хозяинге. Жери сонун экен. Жашыңыз канчада апа? Жашым 66да. 66да сиз бир 65тегидей эле көрүнөт экенсиз апа. Бар болуңуз. Жакшы. Балам атайын бизди келин менен балам, жалгыз балам, жалгыз келин бар. Бизди эс алган алып келди. Олардын баары неберелерим. Неберелердин кеткиси жок. Калалычы да бир жумага дейт. Эми коеюн баралы дедик. Биз көлгө да бардык, Сары Челекке да бардык, бүт жерди кыдырып келатабыз. Бирок ушул жер жагып бардык жерге бир күндөн түнөгөнбүз. Бир суткадан. Бул жерде 5 күн жатып атабыз. Мынакей рахмат. Бизди тейлеген кишинин ата энеси да жакшы адамдар экен, кыздары да жакшы адамдар экен. Элпек тейлеген жакшы. Келиңиздер, сураныч сиздерден. Мынакей көрүп атасыздар. Жакшы. Алла разы болсун, сиздерге дагы келип эс алып туруңуздар. Аябай сонун интервью болду. Урматтуу достор, Арсланбовдагы эң алдыңкы эс алуу жайлардын бири кайсыл жер десеңиздер, Вертекс эс алуу борбору. Албетте бул жердеги тамак ашы, тейлөөсү жана ошондой эле тирүү балыктары, форелдери, афрейндери деги эле сөз жок бул жердечи. Балык жедиңизби? Балык жедик. Балыгы да сонун экен. Тетиягын кыдырсаңар мындан сонун. Могу жерге жаңгактарга таң калып атам мен. Бул жаңгакка 2 кылым болду деп коем. Кулаш жетпейт. 5-6 адамдын кулачы бир жетет. Ушундай абасы таза, ноудай качелялар бар экен. Кудай буйруса баары жакшы. Рахмат. Эгерде сиз дагы ушул жерге келип эс алууну эңсеп жаткан болсоңуз, астына толук маалыматтарды жазып койдук. Чалыңыздар, байланышыңыздар, келип эс алып кетсеңиздер болот. Баарыңыздарга сунуштайбыз. Вертекс эс алуу борбору Афрейндер сиздер үчүн ар дайым эшиги ачык. Жаткан бөлмөбүз натуральный жыгаштан, даже спальный кроваттар жыгаштан. Керек болсо люстрасы натуральный жыгаштан. Бул жерде эч кандай искусственный эч нерсе жок экен. Ошонусу менен биздин балдарга жакты, ден соолукка пайдалуу, идиштери да натуральный, кыскасы. Гүлдөр жайнаган. Ушул мен ушуну айтып кетем. Келиңиздер, эс алыңыздар, өкүнбөйсүздөр. Рахмат. Толук маалымат астына жаздык.